Дедовский метод. Атамдын усулу боюнча көчөт тиккенди сиздерге көрсөтөйүн. Местасын аныктап алдык. Тамырына жараша казабыз. Бунун тамыры кеминде 70. Мына ушундай сынган тамырларын кыркып салабыз. Так, кыркып салдык тагын. Көчөт мына ушундай түз болуш керек. Эгерде мындай кыйшык чыккан болсо, анда бул идеалдуу көчөт деп эсептелинбейт. Анда баштадык. Местасын казабыз. Бизге дагы керектелүүчү нерсе ачыган компот. Мынакей бул ачыган компот. 200 грамм амофос, андан 1 килограмм мунун ичинде күл бар. Андан кийин суунун ордуга муз салабыз. Баштадык. Өз үстүнө түшөт. Үстүндөгүсүн астына салабыз. Болду. Көчөттү топурак салгандан кийин бир аз астына киргидей кылып силкилдетип көтөрүп коебуз.